Калкы дээрлик 30 миңден ашуун болгон Талас шаары. Каланын чок ортосунда областтык үй-бүлөлүк медицина борбору иштейт. Бул жерге Таластын бардык райондорунда жана чет жакаларында жашаган тургундар кайрылып турат. Бирок белгилей кетчү жагдай Талас областы Кыргызстан боюнча медицина кызматкерлери менен эң аз камсыздалган аймак катары белгилүү. Жаш үй-бүлөлүк дарыгер Алтынай Кошалиева бул жерге жакында эле келген. Калган дарыгерлердин иш күнү эртең мененки 8-де башталса, Алтынай жумушка 9-га келүүгө уруксаат алган. Жаш кыз шаарда турбаганы үчүн жолуна эле көп убакыт коройт, бирок сменасын 1 саатка кечирээк аяктаганга аргасыз. Потому что часто у меня вызовы, если есть вызовы новорожденных, патронаж. Түшкү 1ден баштап чакырууларга чыгам. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар болсо ошолорду карайм. Же турбай жатып калган оорулууларды, бизге да өз алдынча келе албагандарды үйлөрүнө барып карайм. Дарылоосун ырастап, дары-дармек жазып берем. Эгер чукул жаткырыш керек болсо, ооруканага жолдойм. Алар стационарга барып дарыланышат. Они едут в стационар. Алтынай дипломдон кийинки билим берүүнү децентралдаштыруу жаңы программасы боюнча Талас областына келген алгачкы ординаторлордун бири. Ординатурасы аяктаган соң бул жакта калып ишин уланткан. Потому что здесь больше практики, здесь больше больных. Анткени бул жерде тажрыйба топтой аласың, оорулуулар көп, мүмкүнчүлүктөр да арбын, жана бир эле адамды карабайсың. Башкача айтканда, медицина камтыган терапевтик, кардиологиялык, инфекциялык, педиатриялык деги эле бардык циклдарды байкаса болот. Негизинен практика көп. Бул жерде өзүңдү көрсөткөнгө чоң мүмкүнчүлүк берилет. Бул жылы жалпысынан 97 бүтүрүүчү үй-бүлөлүк дарыгер болуп жумушка орношту. Алардын жарымдан көбү 64% ординатурасы өткөн аймактарда иштеп калышты. Дипломдон кийинки билим берүүнү децентралдаштыруу программасына Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык билим берүү жана элим бөлүмүнүн адистери жоопту. Вот ежегодно 50% ординаторов проходят в регионах. Жыл сайын ординаторлордун 50% практикасын аймактарда өтүшөт. Бирок негизги талап жаш медиктерди ординатурадан өткөнгө бардык шарттары бар жерлерге жөнөтүшүбүз кажет. Ал жакта муктаж болгон медициналык жабдуулар жана клиникалык устаты болушу зарыл. Устат деген бул биздин ординатордун тажрыйба топтошуна көмөктөшүп, аны үйрөтүп турган дарыгер. Клиникалык устат дарыгердин биринчи же жогорку категориясына ээ болушу керек. Экинчиден, биз даярдоо сапатын көтөрүүнү мерчемдеп келебиз. Эгер мурда ординатурада билим берүүнүн 50% теория, 50% практика болсо, 2018-жылдан тарта биз практикага 90% жана теорияга 10% бөлүүнү чечтик. 6 жылдын ичинде алар теорияны толугу менен өттү деп эсептейбиз. Эми тажрыйба топтогонго убакыт келди. Ал эми аймактарда практиканы өздөштүрүү боюнча маселе жаралбайт. Гүлназ Пахриддинова билим берүүнүн 2-чи окуу жылынын ординатору. Ординатураны кайда өтөрүн билбей көпкө чейин тандап жатып, аягы Жалал Абад областына токтолгон. У меня тоже было желание остаться в Бишкеке, потому что думала там... Мен деле Бишкекте калгым келген. Анткени ал жерде тажрыйбалуу дарыгерлер иштейт, мүмкүнчүлүктөр да көп болот деп ойлойм. Бирок өз тажрыйбама таянып, аймактарда ординатурадан өтүү алда канча маанилүү экенин айта алам. Анткени бул жерде дарыгерлер жетишсиз. Келип эле жумушка орношуп, ооруларды өз алдынча кабыл ала баштайсың. Бул жакта бейтапкана же оорукананын бөлүмүндө иштесең, сени баары толук кандуу дарыгер катары кабыл алышат. Доктор деп кайрылышат. Бат эле тажрыйба топтоду. Жаш кыз окутуу программасына ылайык 4 бөлүмдө иштегенге үлгүргөн. Ийгиликтерин, билимге болгон умтулуусун жана жоопкерчиликтүү мамилесин көрүп, Сузактын үй-бүлөлүк медицина борборунун жетекчилиги аны дарыгер эксперт кызматына чакырган. Гүлназ бейтапканадагы документациянын туура толтурулушуна көз салып, медициналык мекемедеги түрдүү иш-чараларды уюштуруп турат. Коронавируска каршы күрөш жүргүзүү шартында анын мойнуна дагы бир милдет жүктөлгөн. Бул COVID-19 кабылгандар боюнча статистиканы жүргүзүү жана инфекциялык көзөмөлдөө эрежелеринин сакталышын тескөө. Жаш дарыгер бейтапканадагы сорттоочу пункттардын ишин, оорулуулардын кабыл алынышын, амбулатордук карталардын туура толтурулушун жана башкаларды текшерип турат.
Биздин ординатурабыз тилекке каршы пандемия убагына туш келип калды. Бирок бул бизге жакшы тажрыйба болду. Биз жөн гана дарылаганды эмес, согуш талаасындагыдай жарандарыбыздын өмүрү үчүн күрөшкөндү үйрөндүк. Саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүүчү уюмдар аймактардагы ординатуранын өтүшүнө ар дайым көз салып турушат. Саламаттык сактоонун саясатын талдоо борборунун эксперттери дипломдон кийинки билим берүүнү децентралдаштыруу канчалык ийгиликтүү жүрүп жатканы боюнча көз карандысыз мониторинг жүргүзүштү. Отчетто ординаторлор жалпысынан канааттанганы белгиленген. Ординатор менен иш алып барган тажрыйбалуу медиктер ошондой эле иштеп жаткан жөнөкөй эле дарыгерлер өздөрү клиникалык ординаторду окутканга кызыктар болушу керек. Аларга кеңеш берип, насаатчы болгонго умтулуулары шарт. Бүгүнкү ординатор эртеңки күнү алардын жолун улантып, бул жерде иштеп кала турган жаш кадр экенин ар бир медик түшүнүшү зарыл. Вы знаете, мы будем направлять и в дальнейшем в регион. Биз мындан ары дагы аймактарга ординаторлорубузду жөнөтүп турабыз. Анткени ал жакта практика жүзүндө билим алганга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Алардын каржылык маселелерин чечип бергенге аракеттенебиз. Мисалы, азыр бош орун болсо ординатор иштеп айлык акы да алат. Ал эми орун жок болсо маяна төлөнбөйт. Биз бул көйгөйдү чечип, бул эмгекке да каражат бөлүп берүүнү эңсеп жатабыз.